Assalamu alaikum достор, катталчылар, биздин көрүүчүлөр. Мына ушинтип Жалал-Абадтабыз, Октябрьский айылында. Мына Даниэль деген инибиздин жанындабыз. Бул жерде жана Ноокендеги Король деген аттын баласы бар экен. Мындан кийин дагы бир өспүрүм бар экен, ал Тикон уругу дедиң, Мына достор, экранга жакыныраак отурабыз, колдон келишинче колдоп турабыз. Анда эмесе, мына Даниэлден бунун маалыматын баштадык. Корольдун баласын кантип келип калган. Даниэл, кандайсың, жаксыңбы? Тынч, Аллага шүгүр. Анда эмесе бу Корольдун баласы. Анда катуураак сүйлөйсүң, Даниэл? Маалыматын берели. Жаш боюнча канча болду бу? 3 жаш болду, бишти болду. 3 жаш, бишти. Даниэл, бу атасы Ноокенден Өскөн деген акенин аты болгон. Сага кантип келип калды? Өскөн акеден алгансыңбы? Кандай болгон бу? Бизден келгенде биз келип калган. Ат кылабызда калдык эле. Өкөнү бирөөсү эле сатат дегенде болду. Азыр чыгып аткан эки өспүрүмдүн бирөөсү сатылат. Бирөөсү. Жакшы. Бу Корольдун баласы экендигине толук далилиң жетиштү. Ооба, далилдеп берем экен. Макей. Жаш боюнча 3 жаш. Бою канча чыгат? Бою 1.57, 1.60 бар болот. 1.57. Ден соолугу ичип жеши жакшыбы? Жакшы, бар. Качан келген колуңа? Бу кышта келген. Кышында. Ооба. Кышы менен колдо турду. Ооба. Жеп ичиши жакшыбы? Жакшы. Эти орто экен, достор. Семиз эмес, арык эмес, орто эти бар экен. Өзүм ат кылам деп аз ысыкта бакпадым эле да. Тишин көрсөтүп койсок болобу? Болот. Үстүнө. Мынакей, кышка тишин көрүп атасыздар. Болду. Аттын кабак башы, моюна, көкүрөгү, төшү, буту колу, туяктары өсүп кеттир. Эч кандай ишик урулган жери жокпу? Эч кандай немеси жок. Таза, Таза. Азыр ток мейт да көрсөтүп турам. Анда эмесе, токуй эле, бастырып токуп келет. Деген тескери экен. Тамга басылган экен. Ошо Ноокенден Өзбекстанга кеткен Король. Король кече укалдын 750 миңге сатылган экен. Азыр аты токуйбуз, андан кийин улантабыз, достор. Каналдан алыстабай, басып турабыз. Мынакей, аты токуп чыкты, көптөн бери басы эле экен. Үч жаш Ноокенден келген өспүрүм десек да болот. Ата тегин Ноокен экен. Анда эмесе, буну болду, ушул жерге токто. Бул кимдин колунан келген силерге? Кәрим акадан алгам жокон бир. Улуттук спорт Кәрим акабыздан. Ооба. Мынакей. Бир алгам. Азыр мындан кийин чыга турган экөөнү тең бир алгансың. Ооба, бир алгам. Мына Кәрим акадан алган болсо, демек бул жагы баары ишеничтүү. Далил жетиштүү эле болсо керек. Бунун акчасын канчага коесуң Корольдун? Жакын 200. 200 миң. 200 миң сом. Туугандар. Анда эмесе, экинчи атыбыз менен тааныштырабыз. Бул биринчиси болду. Корольдун баласы. Ооба. Король деп коелу эле. Король. Корольдун баласы Король. Мынакей, бул биздин экинчи өспүрүмүбүз Тико уругу экен. Айтып өттү, достор. Бул Король дагы, Тико дагы Кәрим аканын колунан келген, Сон бир алганбыз. Өкөнүн жашы бир. Жашы бир Тиконун улактары, кашкасы бар экен.
Бұл деле менге. Менге. Ооба, такалат болгон. Азыр такасы да бар деген, а? Куту бол таза. Таза. Iko. Ене тарабы хан урук дедің, а? Бу өзү негизи эле жакынкы күндөрдө Ахмат акеден интервью алайын деп жүрөм. Бул Тико дагы өзү негизи хан урук такалат. Бунун энеси дагы хан урук дейтин. Жаша чырмалашып калган хан экен, мындайча айтканда. Жакшы. Ден соолугу колго кандай, ошолор боюнча айтып өтөм. Жакшы. Баары жакшы. Сорунбап турат өзү. Бирок жоош. сага көнүп калган окшойт. Ооба, мында качсаң жоош. Бунун бою канча чыгат? 1.55 айланасы. 1.55'tin айланасы дейт. Колдон келишинче ээсинин айтуусу боюнча тартып көргөздүк турганда Жалал-Абад областы Октябрьский айылына келдик. Даниэль дедиң бе атыңы? Ооба, Даниэль. Даниэль көздөн ушундай эки өспүрүм болду. Кармап турганы Ноокендеги Ахмат ажынын хан уругуна бараткан Тиконун баласы дейт. Бул болсо ошо Ноокендеги Өскөн акенин Король деген атынын баласы. Далилдери Өкөнүн бирөөсү гана кетет. Өкөнүн бирөөсү гана сатылат. Жетишип калыңыздар, достор. Кимге кайсынысы жаккан болсо чаласыздар, сооданы кыласыздар. Бу Тико канча деп чыгат баасы? Бул деле жакын 200. 200 000 сомдон. Экөө тең. Кайсы бири биринчи сатылса, ошонсу кете берет, Ооба. Экинчиси калат. Бул корольдү болсо өзү улакада миндим дейт. Быйыл улактарга миндиң. Ооба, качырып. Бирок мындай мингенде жакшы, курча. Жакшы. Ушундай маалымат болду, достор. Маян пуч. Бул дагы минги деди. Эми азыр тилекке каршы минип көрсөтмөдүк. Бул жакта сарайды келтирипсиз, Даниэль. Бу сарайга канча кетти бу? Канча менен турду ушундай болуп? Көөлө кетип калды. Көөлө кеттиби? Полный жаңы неменен. Буюрса жазсаңыздар, кимге кызык болсо, ичиндеги обзор кылып тартып беребиз. Жанагындай газоблоктон түшүптүр, газоблок салкын экен. Не дейсиз анда, Даниэль? Соодаңа береке болсун. Ушундай кыргыздын мыкты аттарын линиясына кызыккан, кулган бала экен, иштерине ийгилик каалайбыз. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху.